Жөнөкөй 5 litr suga qancha gram zamzam suvidan qo'yib, qancha kun turish kerak zamzam suv bo'lish uchun deydi. Emi 10 есе ko'p qo'shish kerak, ana 1 sutka turish kerak degan bu bizning chiqarmachilik. Qanday so'z yo'q ichida. Bo'lg'oni qiyos qilamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga da'vatga 15 kunga qancha kunga o'spirim yigitlar kelishdi. Boy jamoat ekan. Sahobalar baldarını jiberishdi. Anan gelip bir 10-15 gün yürgönde balдар үйлөрүн сагынган билинип калды. Урушка коюп баштайт, ана мына деп. Балдар сагыныптыр да сурат. Атың ким, атаң аты ким, сен каяктан таяк эже, эмне андай мында жакшы сурап, эми кеткиле үйүңөргө. Балдар да бойдок балдар. Аталар сахабалар жиберген даватка. Баргыла дагы ошол билгениңер үйрөткүлө башкаларга. Анан жолдо кетип атып бириңер азан айткыла, кичине аксакалларга имамга өткүлө деди. Анан дегенде бирөө сурап калды, Аллахтын элчиси биздин элде жара чыгып кетти, айыкпайт, ушуга бир сууга дем салып берсеңиз, апар ошо сууну сүйкөсөк, ичсек, ошо менен жакшы болуп кете беле деди. Макул десе бир челек алып келишти пайгамбар, сүф деп дем салып берди. Айтты, "Ой, жолуңуз 10 күндүк жол биздики" деди. Бу Меккенин ысыгы, Майдананын ысыгы деди. Жанагы суу буулануу жетпей калат бизге деди. Кантебиз дегенде, ошол түбүндө калганда дагы судан толтуруп алгыла деди. Жанагы суунун уругу үзүлбөсө эле, ошол суу касиетин сактап кала берет деди. Балким 3 жолу сууну толтурушту, балким 4 жолу толтурду, балким канча калган, бизге намаалым алардын бардыгы. Анан өзү айтып коебуз, айран уюткандай деп айтып коебуз. Ошону көргөнбүз да, биз анда эле далили жок. Бирок далил бар экендиги ушундай, суунун тамыры үзүлбөй туруп, жөн суу куйсаңар, ошол суунун касиети жугат. Ана ошого бир сутка коюп коюш керек экен дегени, бул Япон окумуш дил деп чыгышкан экен. Ошол суудан 10 эсе 1 литр 10 литр кошуп туруп, анан түндө коюп эртең менен чыгарса, ошол замзам суунун касиеттери толук бойдон пайда болот экен деп ушундай бир риваяттар угуп жүрөбүз да. Анан ошон үчүн ошону айтып жүрөбүз. Болбосо андай далилибиз жок биздики. Бирок асли ушул хадис. Ошон үчүн түбүндө калганда, мисалы үйдө биз бакалашка замзам келет го. Түгөтпөйбүз да. Аз кала көп кала ачып крандан коюп иче беребиз, иче беребиз. Ушинтип жыл бою замзам ичип отура беребиз. Ушинтип түшүнөбүз.